Karina жоқ екен. Жоқ. Саған не oldu? Ешнәрсе болған жоқ. Жүр Каринаның үйіне баралычы. Міне Карина үйінде екен. Германияға кетіп қалыптыр. Медер, сенсің бе? Кел, кел ғой. Карина да келет ау? Жоқ. Бұл сізге. Келмейсің бе? Жоқ, рахмат. Шашып атам. Алтыным апа, сізден артық бұл дүйнөдө менің ешкімім жоқ. Сіз мен үшін баарына даярсыз. Бүт күчүңүздү, бүт өмүрүңүздү мага арнап жумшадыңыз. Сіз бұл катты окуп атканыңызда мен Германияга сапар алып жол артып бараткан болом. Жеткенден кийин сөзсүз чалам. Тынчсызданбаңыз. Апа, мен баарын түшүнөм. Сіз өзіңіздің ешке ашпай қалған қиялдарыңызды, мақсат ойларыңызды, тілектеріңізді мені ишке ашылса деп самағансыз. Мен аракет қылдым, апа. Буга чейин сізге бір дагы яша сөз айтпай, баш көтөрбөй, сіз айтканыңыздын баарын аткарып келдим. Жада калса баламды ташта дегениңизде, анда да үндөгөн жокмун. Meni бактылуу кылам дедиңиз, апа. Аны түшүнөм. Бактылуу болсун деп жүрүп, абдан бактысыз кылдыңыз. Мен сізді түшүнөм. Мен сізді кечирем, апа. Bir gana ötünüçüm. Ачууланбаңыз. Бұл менин да жашоом. Алтыным, апа. Сіз урматтап, кызыңыз Карина.
Alo? Kim var? Alo? Oho. Sağ olun. Aleykümselam. Жаздық деген сіз боласыз ба? Ооба. Мен атайын сізді іздеп келдім. А сіз кимсиз? Мен Маданият министрлігінен боламын. Атайын сізді іздеп келдік. Анда отырыңыз бияк. Сіз сурет тартып тұрбайсыз ба? Ооба. Аны кайдан билесиз? Мына кеше жақында чет өлкөлүктөр келіп, сіздің суреттеріңізді көріп, 3-төн 4-төн алып кетиптир, туурабы? Туура. Бирок мунун баарын кайдан билесиз? Алардын баарын билиш мына биздин жумушта. Мына ошол сиздин чет мамлекеттиктер сиздин сүрөттөрүңүздү көрүшүп, сиздин сүрөттөрүңүз абдан жагыптыр. Ошондуктан мына сизге атайын кат жиберип, ошол жака барууга сүрөттөрүңүз менен келсиңдер, мында кат жиберипти. Мына окуп көрсөңүз. Мен баарын түшүнбөйм да, англисче жазып. Ошо сизди түшүнбөй калбасын деп, мына момундай кылып туруп, кыргызчалатып, мына котормосун кошо ала келгенбиз. Рахмат. Бирок мен бара албайм. Эмнеге? Эми чет өлкөгө барыш үчүн акча керек. Көп акча керек, менде андай акча жок. Ой, ал жагынан камсанабаңыз. Ал жака барганыңызды, келгениңизди бардыгын өз мойнуна алышат. Ал эми сиздин сүрөттөрүңүздү, документтериңизди, визаларыңызды даярдап жөнөтүш бул Маданият министрлиги буга толугу менен сизге жардам берет. Билбейм, мен ойлонушум керек. Мейли, ойлонуңуз. Бизге эртең жообун берсеңиз болот. Чай ичип кетпейсизби? Жок, рахмат. Рахмат, мен чачып атам. Бул алып кетти. Ай. Ал качан койду айтып атасың? Кандай кибиреген аттың Ал тет жакка кет. Тет. Ой, автристиктин кереги жок болду деген документ. Чыгара эле бассалам алып. Муну бас. Эмне тогуз дагы? Мына. Тетигини бас. Кайсыны? Тогузу бас. Болду муну эмне жүрүп атасың? Эмне болгон? Сага эмне болду? Үйдө отурсамчы азыр. Маданият министрлигинен бир киши келиптир. Эсиңердеби, баягы биздин айылга чет өлкөдөн кишилер келбеди беле? Анан мен 3 сүрөтүмдү белек кылып бергенмин да. Билбейм, ошолор кагаз жиберип мени ошо чет өлкөгө чакырып атыптыр. Көргөзмө өткөзөлү деп. Анан тиги жактагы жолду, келген, барганды, анан ошол жакта жашаганын бүт баарын өзүбүз төлөп беребиз. Чакырып атат, анан кийин силер менен кеңешейин деп келип. Ой, бара бер, ойлонбой туруп бара бер да. Какем туура айтат, ай. Барыш келишиң бекер болсо, тамагың бекер болсо, жатаканаң бекер болсо, анан бул эле жер эмес, тетиги эле Америкага чейин барса. Ошону айтсаң ой. Yoylanayın. Oy, yer görürsün. El görürsün. Yoylanayın. Şimdi oylanıp otasın. Бар да. Тиги мен барайын деп элем, бирок билбейм, үйүмдү анан кийин тиги. Ой, үйдө эмне кыласың? Мына биз турбайбызбы? Ой, биз карап турабыз. Ой, бир журтпуз го. Ушундайда бири-бирибизге каралашпаганда качан каралашпак элек? Атаң турабыз. Тура.
Men soğuşta tetigip Berlin'e çeyim bargam. El görösün, yer görösün. Ошону айтсак. Yatan bunu. Сүрөттөрүмдү бүт баарын ушул жактан көргөзмө кылабыз деп атат. Mına. Hey. Tolgon tokoy dollar men mom tutup. Пазарлык ала келесиң. Ой, мына кеткенде эле Берлинге чейин барбады эле. Мына. Men tetigip Berlin'e çeyim ketken. Анда мен барып даярдана берейин да. Ооба. Ошондойду. Базыке, анда үйдөн камсанабай кете берейин. Коркпа, биз барбыз да. Үй деп. Cemile, qandaysың? Ачыкчылардайбы? Азыр. Эркин бир жака кетти эле. Sen bilbeysin. Erkin ayına ketken. Kachon? Sen ketkenden keyin uchastkavoy kelip, sen arızыңды көтөрүп алып. Менин арызымды? Кайсы арыз? Sen жазган арыз Эркин ичет. Элге тынчтык бербейт, кошуна тынчтык бербейт деп жазып турсуң го. Билбептирмин сен ушундай эки жүздүү. Эркин сага эмне жамандык кылды? Барчы. Cemile. Sky Industrial Group – первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься. Алып келдің сүретті? Чоң ата сүрөттүн эсин таппай койдум. Ээси ким экен? Билбейм. Дарегин да таба албадың? Жок ата. Ол да балам ай. Ушул бир ишти тапшырса ошону да аткара албадым. Мен эртең өзүм барам. Шоферге айтып кой, эртең менен келсин. Мейли. Саламатсың го кызым? Саламатчылык. Мен сага бир иш менен келдим эле. Келиңиз, бияка өтүңүз. Рахмат. Кызым, сен бул сүрөттү кайдан алып жүрөсүң? Бул сүрөттү мен эч кайдан алган жок. Тагдыр мени өзү жолуктурду. Сүрөткө. Бул сүрөттү сиз билесизби? Билем. Бул сүрөт мен үчүн өтө баалуу. Бул сүрөт биздин үй бүлөдө укумдан тукумга калган мурас болчу. Чоң атам менин атама берген экен. Атам болсо мага берген. Бир-эки жыл илгери муну жоготуп жиберип, жаным жай таппай ошондон бери убарам.
эмне үчүн сиз үчүн бул сүрөт эң кымбат, эң баалуу? Анткени бул сүрөттү мени чоң атамдын агасы тарткан да. Демек сиздин чоң атаңыздын агасынын аты Искендер экен да? Искендер? А сен муну кайдан билесиң? Мага муну Айгыз айткан. Айгыз? А булар жөнүндө сага ким айтып жүрөт? Мен сизге кандай түшүндүрүштү билбей турам. Мен ушул үйгө көчүп келгенден баштап эле жанымда бирөө жүргөндөй сезилчү. Анан дайыма бул сүрөт менен бирдеме сурагандай болчу. Мен дагы кээде байкабай жооп берип алчумун. Анан кээде өзүмчө ойлоп коем, эмне жинди болуп баратамбы, өзүм менен өзүм сүйлөшүп атам деп. Анан кийин мен сүрөттөн сурай баштадым. Сен кимсиң, атың ким деп. Анан биз экөөбүз кийин дос болуп кеттик. Анан билбейм, мен өңүмбү же түшүмбү? Айгыз менен Искендердин сүйүүсү жөнүндө мен баардыгын көрдүм. Экөөнүн акыркы күндөрү жөнүндө, экөөнүн сүйүүсү жөнүндө. Экөөнү аралашкандай болдум. Анан мен Искендер менен Айгыздын ким экенин ошондо билдим. Мен сизге жолукканга чейин бул сүрөттөн такыр ажырабайм деп ойлочумун. Мен үчүн эң кымбат, эң баалуу нерсе ушул сүрөт. Мен сени менен биринчи жолу көрүшүп атсам дагы көптөн бери көрүп жүргөндөй сезип атам. Неберем да жакшы сүрөтчү болуп келатат. Таланты бар. Жакында көргөзмөсү ачылды. Ийгиликтерге жетти. Анын аты Бекзат. Сен кара чачсыңбы? Ай, балам-ай. Сен туура эмес иштерди кылбадың. Адресиңди таштабай качып кеттиң. Байкуш балам аябай кыйналды. Мен да аябай кыйналдым. Өзүмдүн катамды Айгыз аркылуу түшүндүм. Кийин кечирим сурап барайын деп уялдым. Билесиңби бала? Тагдырдан эч ким качып кутула албайт. Келчи бер. Келчи бала. Көрдүң бала. Сүрөт бизге чоң жардам берди.
Ay Cemil. Sizge ne oldu? Ko'rib qoldingizmi? Rost bo'lmadi bu kelgani. O'tirchi. Ay ne oldu? Emneden başlarımda özümde bilbey turam. Emne ko'p ketdi? Bir baloket bo'ladi o'xshaydi. Kim bilan? Erkim. Kecha sizlarning uyingizga borib Nurlanni tashlab bunga bormadimmi? Anam kelib birdi ko'tirib uyga kelsem Erkim bor ekan uyda. Uxtab yotibdi. Ana nima qo'ycha o'tbo'yin deb tamoq ash jasab Hanın ortasında kake Nurlan'da geldi. Bir top saat ötüp gitti. Boy konmaydı dağın. Anam var boy kotsam. Cın ilde öyle aytınız canım. Kim etesin görüp düşüp gitti. Ne koptur ki ötesi? Sakalını almaganlar 5-6 gün oldu. Geminin birini görsem. Ağzından arak burkuraydı. Benim buna barış bitti. Anam. Kayakta jatkanını da bilmeydi. Beni de tanıma koyuyordu. Ana bir vakit bir top saat ötkünden keyin esine gelip benimle uçraşmış bolup Nurlan'ın betine öp juğungan eşke çıkıp gitti. Men al gelgence tamaklarını dayındap bir vakit tamakka gelip tamak içkenim görsem Aşka kendine şunda düşündüm ben. Aytыңызчы жеңем, öyle aytыңызчы. Tamak içip bitkenden keyin. Ne oldu desem. Eşteki olgun yok dep koydum. Bir vakit monçonu jağıp monçoga düşüp döşökö jatып aldım. Oşondan beri 2 gün öttü söylemeydi. Bir oy menen anek emne oldu bilmeyim bir baloket buldu. Soragan joksuz benim ne oldu dep. Suradım aytpay koymadım. Jengem benim ne kılışım gerek? Men sana özüm bargany jatkam. Bir işengenim жалгыз sensin da Sakintay. Ne kılışım gerek jengem? Эми мындай. Sen жана жаңылга бар. Мен алгысын телефонун берейин. Жашаган дарегин берейин. İштеген жеринин дарегин берейин. Bir билсе ошол жаңыл билет. Ошого баргы сен. Ой, болуп тур. Дароо эле жөнөйм. Ооба. Ай, жеңе. Сизде бир өтүнүч бар. Эмне өтүнүч? Жанагы кара чачты ээрчитип алайынчы. Мен шаарды жакшы билбейм да. Ой, мейлиң ээрчитип ал. Мен өзүм айтканы жаткам. Жүрү кой дарегин берейин. Жүр. Ай, кара чач. Кара чач. Ай, кара чач. Мен сени издеп жүрбөймбү? Мен азыр Шажыгайга бардым. Сиз эмне Шажыгай апага баарын айтып салдыңыз? Ой, жок, айткан жокмун. Ай, бирок кое турчу алдыгыныңды. Мен айтайын деп баргам да, айтайын деп барсам өзү капа болуп отуруптур. Жанагы баласы Эркиндин шаардан келгенине 2 күн болуптур. 2 күндөн бери же тамак жебейт дейт, же сүйлөбөйт дейт, дүңкүп эле жатат дейт. Ана мени көрүп ыйлап жиберди. Байкуш, анан кара чачөкүңөр жардам бергиле дейт. А биз канча жардам берелик? Шаарга барып жанагы жаңыл дегенди табышыбыз керек экен. Жаңылды мен тааныбайм да. Яны таанып эмне кыласың? Мен тааныйм да. Ай, мен сүйүнүп кеттим. Баягы
баягы кум помощь деген балакетти берем деген бир максат деген эме келди эле го. Ошонун ишин бүтүрө келебиз. Рас болбодой. Айдалайын кара чачай, сен мага жардам берем деп эдиң беле. Жүрү жазы шаарга баралы. Макул барайын, качан? Азыр. Азырбы? Ооба. Кеч болуп калган жокпу? Биз жеткенче. Ой, кеч болбойт. Такси менен барабыз. Менде акча бар да. Жүрчү, жүр. Үйүндө жок окшойт. Жүр жумушуна баралы. Жумушуна баралы. Жүр. Жаңыл Мырзаевден кайда турат? Жаңыл Мырзаева азыр могу коридордо болуп барасызбы? Ана лестница менен өйдө көтөрүлүп, биринчи кат. Рахмат. Саламатсыңбы, кызым? Ой, эже. Тырышчылыкпы? Тырышчылык эле тырышчылык. Бирок анча деле тырышчылык эмес. Ал эмне дегениңиз? Келиңиз, бияка отуруңузчу. Рахмат. Баса таңышып алчы бул кара чач. Жаңыл. Бизди Шажыгай жеңем жиберди. Эркинге бирдеме болгон окшойт. Же оор эмес, же суу эмес, же тамак ичпей эле, же сүйдөбөй эле дүңкүйүп жатат дейт. Сен билбейсиңби эмне болгонун? Мен командировкага кеткен 5-6 күнгө. Жүрөгүм бирдемкени сезген, баргым келген эмес эле. Кетип баратканда жакшы эле коштошконбуз. Эркин экөөбүз биз бир жака кеткенде ачкычта бир кошуна кызыбыз бар, Жамиля деген. Ошого таштап кетели деп сүйлөшүп алганбыз. Командировкадан келсем үй бек экен. Ачкычты алайын деп Жамиляга барсам эле өзгөрүп калыптыр сүйлөгөнү. Бир нерсе болгон экен дедим. Үйгө келсем үйдүн ичи чачык, бүт Эркиндин кийимдери.
Көрсө daмком участковыйда ээрчитип келип, арызды көргөзүп, эркин кандай кийим менен үйдө отурса, ошол бойдон үйдөн айдап чыгышыптыр. Эмне болгон арыз экен? Кептин баары ошол арызда болуп атпайбы? Арызда менин колум турат. Анысы аз келгенсип менин колум менен жазылыптыр арыз. Азыр ошол арызды окуп берейинчи. Мен Жаңыл Мырзаева. Ушул арызды жазганымдын себеби азыркы учурда менин үйүмдө жашап жаткан Эркин Момуновдун тартипсиздиги. Бул адамга убагында боорукерлик кылып түрмөдөн чыкканга көмөктөш болгом. Башында жакшы адам болчу, ак көңүл, адамгерчиликтүү. Акыркы убакта катуу ичип калды. Ичкенден кийин мага, кошуналарыма тынчтык бербейт. Күндө ызы-чуу салып, такыр жашоого мүмкүндүк жок. Силерден суранарым, эгерде мүмкүн болсо, үйдү бошотуп, Эркин Момуновду үйдөн чыгарганга жардам берсеңер. Мен бул арызды жазган эмесмин, эже. Мен эми түшүндүм Эркинди. Жаман болгон турбайбы байкушка? Биздин окуябыз окшош келет экен, Карачач. Эмне окуя? Өткөндө дагы райакимияттамын деп бир киши келгенде мага. Арыз жазып бериңиз деп. Анан мен келесомо өз колум менен Шажыгай жеңемди жамандап арыз жазып атпаймынбы? Баласын багалып айтат, кыйналып атат, тамак аш жетпей атат деп. Күн помош берет экен депчи. Эми мына Карачач экөөбүз эмне кыларыбызды билбей жүрөбүз. Бирөөбү же бирөөлөрбү атайын эле Шажыгай апа менен Эркинге жамандык кылып атат. Жок дегенде фамилиясын сурап калсаңыз болмок. Же мындайда документин көрүш керек эле да. Яны мен кайдан билдим? Сен да кызыксың, Карачач. Күн помош берет десе сүйүнүп кеттим да. Шажыгай жеңеме кичине болсо да жардам болот экен деп. Фамилиясын сурап. Атын айтса сүйүнүп кетип жазып бердим. Аты ким экен? Момундай костюмшин кийген, кычыраган момундай галстукчан. Максат аты. Максат. Эми түшүнүктүү. Сен эмне аны тааныйсыңбы? Тааныйм. Аябай жакшы тааныйм. Ким ал Максат деген? Экөөбүз университетте чогуу окуганбыз. Мен биринчи курска барганда ал дипломный ишин жазып аткан. Анан бир-эки жерде чогуу болгонбуз. Менин колумду сураган. Мен жообун көпкө чейин айта албай жүрдүм. Жакшы эле баладай көрүнөт. Экөөбүз жакшы эле болчубуз. Бирок эмнегедир эле бир нерсе кармап тургандай көп ишене алчу эмесмин. Анан Эркинге жолуккандан кийин экөөбүздүн мындан ары мамилебиз болбойт экенин түшүндүм. Өзүнө түшүндүрүп айткам. Түшүнгөндөй эле болгон. Бирок андан кийин да бир-эки жолу звонить этип жүрдү. Бир-эки жолу жолуктук. Андан кийин эми болду го десем карабайсыңар, кайра баштап аткан турбайм. Анда оңой эле турбайбы? Сен анын жашаган жерин билесиң да. Милиция эшитип барабыз дагы арызды алып өзүң каматып салабыз. Эже, Макс деген өзү юрфакты бүткөн. Законду аябай жакшы билет. Карабайсыңарбы? Арызды бирөөнүн колу менен жаздырып, меникине окшоштуруп, менин колумду койдуруп албадыбы? Апырай, мен бармын да, мен да айтам да, мени да алдады деп. Сиз арыз жазып атканда жаныңарда бирөө бар беле? Жок, экөөбүз эле болчубуз. Көрдүңүзбү? Күбөлөр жок. Мен бул аялды тааныбайм деп коет. Макс баарын алдын ала ойлоп койгон.
биринчи максаты эптеп эркин экөөбүздүн ортобузга чок салыш. Бул максатына жетти. Экинчиси эптеп эркинди баласынан ажыратыш. Жок дегенде жинне тийиш. Демек максат экөөңөрдөн үчүн ушинтип алайын деген турбайбы? Ай. Эми эмне кылабыз я? Ай жаңыл. Максат менен өзүң эле барып сүйлөшпөйсүңбү? Жок. Ал ушуну эле күтүп атат. Менимче ал сиздердин арызды азырынча колдоно элек болуш керек. Ал бир нерсени күтүп атат. Арыз жаздыргандан кийин ал сиздин колуңуз менен конверттин сыртына жаздырып, анан тиешелүү жерге алып барат. Үйүндө экен. Биз башкача кылабыз. Макска силер барасыңар. Эмне деп барабыз? Çirkin ömür, sanayt gündü teği barday, çurkay beret, çalık bastan, çiğip koygun çegi barday. Çirkin ömür, jomuğumay,